Займ ушул кече Ош шаарында бүгүнкү күндө ушул ооруп ооруканада жаткан жарандын жактоосумун деп келип бир адвокат маалымат берген да. Ошол маалымат бергенде бул жагдайда ушул ички иштер кызматкерлеринин мыйзам бузгандыгын айтып өткөн, мыйзам бузгандыгын тактаганда, сиздер эмнени ошол тактап көрдүңүздөр? Ошол келгендер менен бир кайра байланышып сүйлөшүп көрдүңүздөрбү? Аларды кантип чакырышыптыр? Ушул жөнүндө. Түшүнүктүү. Мен сиздин сурооңузга жооп берердин алдында мен бир кошумчалап кетсем. Өзү Азаттык партиясына биринчи күндөн баштап буттоосулар мындай орус сөзү менен айтканда беспредел болуп атат да. Биз шайлоого катыша элек деле эмнегедир Исмаил Саков, Ахматбек Келдибеков, Жылдызхан Жолдошева деп 100 000 киши алып чыгат экен, төңкөрүш жасайт экен, болгондо да курал жарак менен деген акылга сыйбаган мына ошондой чагымчыл иштерди кайсы бир саясий күчтөр жасады. Аны да далилдей алышкан жок. Шайлоо башталды. Башталганда ошол Анарбек Катаганов деген жигит, мен ушул азыркы силер берип аткан эфирден пайдаланып айтып коеюн, көпчүлүк көрүп атат, уксун. Талапкер болом деп келет, а көрсө ал соучредитель экен Улуу Журт партиясынан. Анан айтышат, сен кантип Улуу Журт шайлоого кетип атса, сен соучредитель болсоң, бизден чыга аласың моралдык жагын деп. Андан кийин ал 6 миллион сомго смета түзүп келет. Пиар компанияларды башкарайын деп. Анда бизде сумма жок, кечирип коесуң дегенден кийин ал чабуулга өтүп, бизди каралап, Азаттык партиясын шайлоого катышууга тоскоолдук жаратуу менен каттоодон өткөрбөөгө аракет жасады. Рахмат, Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү абдан мыйзамдуу, ошону менен бирге адилеттүү иштеп койду. Андан кийин эле биз аябай кичине кечигүү менен баштадык. Ош шаарында өткөн студенттер мына келди деген ызы-чууну мен дагы бардым эле да ошол жерде. Кечирип коесуңар. Студенттер үгүт ишине катышты деп Ыдырыс Исаков деген Азаттык радиосунун мурунку журналисти, эркин журналистмин деген жигит, мына ушул биздин Кыргызстандын эң бир көрүнүктүү хирургу аксакалы Мамбет Мамекеевге ошондой сүйлөп, ошол аксакалдын эмгегин баалабай, анын аксакалын сыйлабаган жигитте мен түңүлүп калган болчумун да. Анан келип туруп жалган маалымат таратып атат. Мына студенттер үгүт ишине катышты деп. Үгүт иши деген эмне? Биздин программаны алып, студенттер биз алар студенттерге берип, алар таратып, кандайдыр бир чакырык жашаса, Азаттык партиясына добуш бергиле деп. Бул үгүт ишине кирет. Ал эми жумушчу болобу? Мейли студент болобу? Инженер болобу, президент болобу, ал шайлоочу болсо, кайсы партиянын чогулушу болбосун, шайлоочулар менен келип ошолордун программасын укканга толук кандуу укугу бар Конституциянын негизинде. Азыр мен айтайын дегеним, мына ушул жасаган иши Акылбек Жапаровдун. Мен айтар элем, өзүнүн кызмат абалын кыянатчылык менен мындай айтканда колдонду да. Экинчиден, Акылбек Үсөнбекович, сен кечирип кой, коллегам. Эгерде ушундай мыйзамды тебелеп, мыйзамды одоно бузуп, шайлоо процесси ушундай бир деңгээлге жетип калганда, эгерде чыр чыгарам десеңер, бул өтө опурталдуу нерсе. Мен айтат элем, кичине демиңерди басып, кабинет министрлери кошо, айрыкча ички иштер министрлиги, Уланбек Ниязбеков, сизге дагы айтат элем, мындай
беспределди токтотуш керек. Эми азыркы берген сурооңузга да мен бүгүн реанимацияда жаткан ошол айтыбай Жээналиев деген аксакал кишиге бардым, 73-кө чыккан. Реанимацияда жатат. Ал реанимацияда жаткан кишинин мындай Ички иштер министрлигинин ушул Алай району, Ош облусунун начальнигинин орун басары башкалар аябай кысымга алышкан. 10 саат же чай бербестен, же тамак бербестен, давлениясы бар, жүрөгү оорукчан кишини мына ушуну кысымга алуу менен кол койдурган биринчиден. Экинчиден, азыр реанимацияда жатса, бул кылмыш ишин ачып алышты. Мыйзамсыз, подлог менен жасалма кылмыш ишин. Алар Алай ички иштер бөлүмү мындай айтканда Борбор шайлоо комиссиясына, ошондой эле берки Марат Иманкулов жетектеген комиссияга берип коюшкан. Биз тастыктадык, далилделди дейт. Азыр мына Ахматбек Элдебекович тескерисинче сонун далилдеп койду. Чынын деле саат эрте менен ошол эле клубда миңдеген кишилер келген. Маданият кызматкерлерин куттуктоого. Биз 11-де бардык. Кечирип коесуңар, ошол маданият кызматкерлеринин майрамына Алай деген бул Ош шаар эмес да. Жөн эле мындай жакын арада эле келип кала турган. Чоң Алайдан Гүлчөгө келиш үчүн жок дегенде 120 километр. Канча машиналар келген. Андан кийин биз бардык. Канча машина келди. Андан кийин бүтүн Кыргызстан өткөдү. Алар да канча машиналар менен келди. Анан эгерде АЗС'те очередь кезек күтүп калышса, ал деген биз ошо миңдеген машиналарга бензин тарата турган бизде андай акча жок. Ачыгын айталы. Мен өзүм да жөө жүрүм, чынын айтайын. Рахмат. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мекенчил партиясы 2020-жылы биз да катыштык. Сиздин партияңыз менен мен да 4-чү орунда болдум. Сооронбай Шарипович Жээнбековдун бийлиги мына ушундай кысымдарды көрсөткөн эмес. Беспредельный кысымдарды. Ооба, кысымдар болду. Ошон үчүн мен сизден суранам. Бөрк ал десе баш алгандарды токтотуп коюңуз. Бул жакшылыкка алып келбейт. Шайлоо процесси азыр мындай бозодо кайнап турганда чагымчыл иштерди жасап аткан Уланбек Ниязбековдун ээлеген кызмат орду боюнча бир карап койсоңуз.